тарыхы болбой, эл болбойт, тамыры болбой, жер болбойт демекчи. Тарыхта бийик орду бар Байтик Баатырдын 200 жылдыгына арналган иш-чара өтүп жатат. Иш-чара мыкты деңгээлде өтөт деген ишеничтемин. Андыктан биз менен болуңуздар. Канай уулу Байтик Баатырдын 200 жылдыгына арналган мааракеде 80 бозу тигилип, иш-чара эң мыкты деңгээлде башталды. Кыргыз эли байыртадан талантка бай. Мына ошол таланттардын бирин кол өнөрчүлүк десек болот. Иш-чарада атайын териден, булгардан, кийизден жасалган буюмдар сатыкка чыгарылды. Кийинки кезекте колунан улуус төгүлгөн чеберлер менен маек курмакчыбыз. Бул өнөрлөрүңүз жөнүндө кыскача маалымат айта кетсеңиздер. Эми биз кол өнөрчүлүк менен эмгектенебиз. Баардыгы өз колубуз менен жасалган кийизден курак кылабыз, сумкаларды тигебиз, калпактарды тигебиз, момундай түймөлөрдү түйөбүз. Тетигинде сумкаларды момундай колго жасалган рамкадагы картиналардын баарын жасайбыз. Биз Ивановка айыл аймагынан келдик, ушу баарыбыз бир топпуз. Бул өнөр менен канча жылдан бери алектенип келесиздер? Бул өнөр менен 3-4 жылдан бери алектенебиз, баарыбыз тең. Көп жылдан бери алектенгендер да бар, картина менен. Бул буюмдардын баасы жөнүндө кыскача маалымат айта кетсеңиз. Өзлөрүнүн канча жумуш жасаганыбыз, жүмпүн бар ошонун ичинде болот. Бул жаңы технология фиксование деп коет. Бул ошо Турциядан келген биде ойлойбуз, инесин ошо Турциянын бутигинен алам да. Анан муну баардыгы оңой. Анан үстүнө бул кадимкидей кыргыздын койдун жүнү менен иштелет да. Ошон үчүн бул үйдү жаңы Европа тибинде салган үйлөргө ылайыктап жакшы алып атышат мунучу. Себеби баардык нерсе картинка аккуратно болуп турат да. Ошо менен иштегениме алектенгениме 3 жыл болду, бирок мен чыгармачылык менен иштегениме бала кезимден бери. Саймаларым да бар бала кезден бери, жалаң ушундай эме менен алектенем. Өзүм мугалим болуп иштейм, сүрөт сабак менен ошо технологиядан сабак берем. Ысык Ата районунун Нурманбет айылында кой багар мектебинде иштейм. Рахмат. Бул кичинекей сүрөттү жасаш үчүн канча убакыт керектелет? Эми буну мен бияка чыгарда ушундайдан 3тү жазадым, ошондо бир ар бир эмеге бир 3 саат, 4 саат убакыт кетет. Чоңуна дагы, кичинекейине дагы. Чоңуна кичине көбүрөөк кетет. 3-4 саатта бир картинканы жасаса болот. Чоң рахмат, өнөрүңүздөр өркүндөй берсин. Ал эми биз өзүбүздүн рахмат. Ал эми биз улантабыз. Андан тышкары мааракеде Динара Акулова, Расул Маматкулов жана Кыргыздын көптөгөн белгилүү ырчылары менен коштолуп, майрамда элдин назарын өздөрүнө бура алышты. Бүгүнкү иш-чара кандай деңгээлде өтүп жатат? Сиздердин оюңуздарча? Бүгүн бизде чоң майрам. Байтик атанын 200 жылдыгы. Мына биз Байтик атанын урпактары бүгүнкү күндө аябай улуу күн катары кабыл алып майрамдап жатабыз. Биз шайрапалар ушул Байтик атанын бүгүнкү мааракесине өзүбүздүн белегибизди тартуулайбыз. Анан номерибиз бар шайырлар. Жакшы. Бияка келели. Сиздерде кандай маанайыңыздар сиздер? Маанайыбыз өздөрү өйдө тегелде кубанычтабыз. Бүгүн Байтик атабыз 200 жылдык мааракесине даярдык. Кудай буйрса 2022 жылда даярданып атабыз. Элде тынччылык болсун. Жырга заман өтөбүз. Ошондой эле кыргыз элине өзүңүздүн каалоо тилектериңизди айта кетсеңиздер. Ушундай майрамдарга ар дайым сиздерге окшогон жаштарыбыз дайыма инициатива алып биздин эме маанайыбызды өйдө көтөрүп бере беришке алат. Атабыздын арбагы колдосун, жергебизде тынчтык болсун. Асманыңыз ачык болуп, тынччылык болсун, сизде жаштар өсө берсин. Кыргыз элиме тынччылык, токчулук, молчулук болсун. Сиздерге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Андан берсе биз сапарыбызды алга улайбыз. Бул чоң маареке Байтик Баатырдын урматына арналды. Деги эле Байтик Баатыр ким болгон? Же биздин кыргыз мамлекетинин түптөлүсүнө кандай салым кошкон? Бул боюнча кененирээк Бишкек мамлекеттик университетинин тарых кафедрасынын
профессору Дөөлөтбек Сапаралиев агайыбыздан сурамакчыбыз. Эгемендүүлүгүнө салымын кошкон, орустар менен алака түзгөндө өтүмдүү бул туура баамдагандын негизинде кыргыз элинин Россия курамына мындай кан төгүүсүз кошулганга салым кошкон. Ошон үчүн биз орус кыргыз элдеринин ортосундагы бир даанекер десек да болот. Даанекер десек болот. Анан азыр бул кишинин көп баягы орус империясынын курамына киргенден кийин адаптация болуш керек эле да. Ошол кезде Саламатсызбы? Өзүңүз жөнүндө кыскача тааныштыра кетсеңиз. Саламатсыздарбы. Мен бул жерге келишим, менин чоң атам, чоң атам, Байтик чоң атанын уругуна кирем. Менин фамилиям Басурманкулова. И было время такое, что самое... Биз азыркы учурда Панфилов район командасында ойногон Бекназар Байкеле интервью алмакчыбыз. Бул команда көк бөрү боюнча 4-чү месттен алган экен. Бекназар Байк айтыңызчы, оюн кандай жүрдү? оюн жакшы болсо, бул турнир негизи чукул болуп калды. Чукул болуп дайрылып аз убакыт болду. Эпең ой болуп, Киров, Панфилов району, Киров айылында. Үчүнчү жеңди. Толкундан. Дайрылып бар. Бул оюн болуп жатканда толкундануулар болдубу? Спортта Бүгүнкү оюн кандай жүрдү? эми командачыларда Бүгүн негизи эле Байтик Баатырдын 200 жылдыгы болуп жатат. Айтыңыз, ушул маареке канчалык деңгээлде өтүп жатат? Көк бөрү оюнунун жеңүүчүлөрүнө атайын Мерс үлгүсүндөгү автоунаа белекке берилди. Андан тышкары Солто урусунун урпактарына атайын боз үй тигилип, ичине ак тастойкон жайылды. Ушуну менен Байтик Баатырдын 200 жылдыгына арналган иш-чара эң мыкты деңгээлде, эң жакшы маанайда жыйынтыкталды. Сюжет даярдаган Шайлобекова Бегимай жана Айткол уулу Дастан.